Рахмат. Биринчи окууда бул мыйзамды карап атканда мен өз ой пикиримди жакшы эле айтып, көп мисалдарды келтирсем, инициаторлор мындай ага көңүл бургусу келбей койду окшойт. Бирок дагы бир нече мисалдардын ичинен Гүлшат Кадыровна Асылбаева бүгүнкү күндө экономика жана фискалдык комитеттин жетекчисинин орун басары да. Менин таң калганым, бул мыйзам, бул социалдык комитеттикке тиешелүү, бирок Гүлшат Кадыровна өзүнүн тармагындагы фейктерди издегиси келбейт да, 5 жылдан бери негедир. Мен ким жөнүндө, эмне жөнүндө сөз кылып атам? Мен деген анонимный звоноктор АКС, ГКНБ, Финпол, прокуратурага келген фейктер, күнүмдүк турмуштагы фейктер менен күрөшпөгөн депутаттарга таң калам да. Интернеттегилерге асыласыңар, күнүмдүк турмушта биздин ишкерлер, кичи орто бизнестегилер ыйлап жатышат. Ошол анонимдүү, мен да башыман өттү. Сурагандарга кагаздар көргөзүп берейин да. Тиги карантин убагында иштөөгө Боронов чалдыртып ачырткан объектилерди ГСБ келип алып туруп, бир фейк жазды дейт, силер иштедиңер деп, өзүм күлкүм келдим да. Ушундай мамлекетте биз жашайбыз да. ГСБ келип 2 жолу текшертти бир айда. Мына акыркы катты кече жөнөттүм. Ушундай турмушта дегени онлайнда эмне кыласыңар? Күнүмдүк турмушта ар бир күнү ар бир ишкер, ар бир жаран кыйналып атат. Бирөө чалды, анонимный келди деп туруп ГКМБ чакырат. Анонимный деп туруп ГКМБ кечирим сураттырат. Кечирим сураттырган бияктан мен айтып чыккандан кийин ГКМБ жок, биз кечирим сураттырган жокпуз деп бет тырмалык кылды. Бардыңар унчуккан жоксуңар. Эртеси күнү кимиңер депутат болуп келесиңер, кимиңер келбейсиңер. Араңарда отургандардын жакын туугандары баары ишкерлер. Эми өзүңөр билесиңер да. Ошолорду бир-бирден аноним чалды дегенде унчукпайсыңар. Анткени ушул убакытта деген реалдуу анонимдер менен күрөшөм деген жок болуп туруп, интернетке асылганыңар бул чоң шылтоо. Кечиресиздер, ушундай нерселер көп болуп жатат. Чыныгы нерселер менен күрөшүш керек. Спасибо, Эльвира Джигалбековна. Спасибо, что вы мне напомнили, что я все-таки экономист. И в своей отрасли я разработала более 50 законопроектов, улучшающих положение предпринимателей. Так что мне за свою работу не стыдно. И я хочу отметить, что любой депутат вправе в любой отрасли вносить изменения. Этого права никто не отменял.